Ассаламу алейкум. Бүгүнкү чыгарылыш аты дүйнөлүк фитнес индустриясынын тарыхындагы түбөлүккө сакталып калган адам жөнүндө сөз кылабыз. Аны билген жана аны сүйгөн көп адамдар үчүн анын өлүмү чыныгы шокко айланган. Ал көбүнүн толук жашоосунда дагы жетише албаган нерселерине ал кыска өмүрүндө жетишкен. Жана анын мурасы ушул күнгө чейин анын чексиз мотивациясынын жана үлгүлүүлүгүнүн аркасында көптөгөн адамдар жашайт. Сөз Грег Плит жөнүндө болуп жатат. Сиз аны дароо билсеңиз керек. Кенже Джордж Григорий Плит 1977 жылы 3-ноябрда Балтимордун чет жакасы Леттервиллде төрөлгөн, АКШ, Мэриленд. Ал бир кыйла бай үй-бүлөдөн. Анын атасы кыймылсыз мүлк агенттигинде иштеген, ал эми апасы дизайнер болгон. Грег активдүү шок бала болуп чоңойгон. Ал эми анын чоң атасы жакшы мүмкүнчүлүккө ээ болушу үчүн ал үчүн атайын үйдө спортзал куруп берген. Өспүрүм кезинде ал Америка футболуна, күрөшкө жана гольфко кызыккан. Ошондой эле өз алдынча күч сапаттарына олуттуу түрдө берилип, 1996 жылы дөңгөлөктөрдү, таштарды, кумгаптарды көтөрүп машыккан. Грег Балтимор шаарындагы немис мектебин аяктаган. Грегтин ошол кезде анын сүйгөн улуу эжеси АКШнын аскер деңиз флотуна кошулбаса, Грегтин келечеги балким башкача болуп кетмек. 2000-жылы Грег Вест-Пойнт жана Нью-Йоркто жайгашкан абройлуу аскердик академияны бүтүргөн. Кароолчу жана десантчы квалификациясын алып, АКШнын аскер деңиз флотунда 5 жыл кызмат өтөп, 1,5 миңден ашык тоодон парашют менен секирип, капитандык даражага чейин көтөрүлүп чыдамкайлыгын, күчүн жана психологиялык туруктуулугун далилдеген. Бирок тагдырдын башка пландары бар болчу. Ошондуктан эс алуу учуруна Грег кокусунан бодибилдинг жана фитнес боюнча мелдештерди өткөрүп жатышкан жериндеги мейманканага түнөп калат. Уюштуруучулары менен барда эс алып жатышканда армиядан кетүү чечими Грегтин оюна түшөт. Бирок бул дароо эле ишке ашкан жок. Ал аскердик формасы менен ажыраша элек Грег кайрадан күч машыгуусун улантып, шоу-бизнес тармагында күн нурунан орун алууга аракет кылабы же жокпу? Ошону катуу ойлонуп жаткан. Бир нече убакыттан кийин Грег Плит Лос-Анджелеске көчүп барып, машыктыруучунун лицензиясын алгандан кийин Мэтт Эрикстин жигердүү мүчөсү болуп калат. 2012-жылы кыймыл боюнча жылдын спортчусу наамын алган. Military Fitness Trainer Empathy 28 деген жеке өзүнүн машыгуу программасын иштеп чыккан. Грег Плит фитнес модели, актер жана мотивациялык спикер катары дүйнөгө таанылган. Ал көптөгөн белгилүү журналдардын мукабасында жана беттеринде чыккан. Башкача айтканда 200дөн ашык журналдын мукабасында пайда болгон жана фитнес индустриясына эң көп таанылган моделдердин бири болуп саналат. Ал дене тарбия жана мотивация жаатындагы үлгү катары жашоого жана машыгууларга байланыштуу кеңештери менен да белгилүү болгон. 5 жыл катары менен Плит ай сайын фитнес журналынын мукабасында болуп, аны эң сонун кылып көрсөтүп келген. Бул укмуштуудай рекорд десек болот. Грег да ийгиликтүү бизнесмен болуп, ага миллиондогон доллар киреше алып келген, бир нече ийгиликтүү долбоорлорду ишке ашырып, өзгөчө ийгиликтүү болду. Көп функционалдуу протеин метабол кошулмасы өтө белгилүү болду. Ал кино жаатында да ийгиликтүү болгон. 2009-жылы экранга чыккан Хранители Галлек комикс китебинде Роберт Де Ниронун жалган азгырык тасмасында роль жараткан. Терминатор куткаруучу келсин, Забойный реванш аттуу тасмаларга тартылган. Ал көп учурда Америка Кошмо Штаттарында беделдүү фитнес журналынын версиясында көптөгөн рейтингтерде ойногон. Грег Плит 2014-жылы Обама жана Уилл Смиттин компаниясы менен вилласына тең келген каражаты менен өлкөдө эң таасирдүү 25 адамдын катарына кирген. Экстра шоу Американын эң кол жеткис бойдок жигити деп атаган. Дена басма үйү тарыхтагы эң сексуалдуу 60 эркектин катарында экенин айтып чыккан. Плит күн сайын сергек жашоо образын жайылтууга өз салымын кошуп келген. Грег системалуу түрдө спорттук тамактануучу кошулмаларды жана шаймандарды жарнамалоодо ден соолук, жаштык, сулуулук, дене тарбия көнүгүүлөр ажырагыс түшүнүктөр экендигин баса белгилеген. Өзүнүн эстетикалуу формасы адамдарды спортчунун сөздөрүн угуп, көңүлүн машыгуу залдарына барууга ынандырды. 2015-жылдын 17-январында Бербанк шаарында энергетикалык суусундуктун жарнамасын тартуу учурунда Грегтин жашоосу трагедиялуу түрдө поезддин астында калып жан берди. Бирок ал өлөрүнө аз калганда өзүнүн өлүмүн сезгендей 1044 кадамдардын чети деп аталган өзүнүн акыркы видеосун жаздырган.
Анда ал жашоонун мааниси жөнүндө айтып берген. Грек билет адамдар тандаган жолдорду эгер токтосоң, багынсаң таштайсың деп ишендирген. Сиздерге бул видео жаккан болсо лайк басып, өз ой пикириңизди калтырып, бул видеону досторуңуз менен бөлүшүңүз. Дагы эмнени көргүңүз келгенин бизге билдириңиз. Каналдагы кызыктуу болот. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.